Программист эмнелерди билиши керек? Bir kişi eğer программист болууну каалаган болсо же программистти bir кесип катары тандап алган болсо, анда анын базасында кээ бир маалыматтардын сөзсүз түрдө болушу шарт да. Алар болбосо сен программа же кандайдыр бир тиркеме жазууң бир аз оорлошот, кээ бир учурларда мүмкүн эмес болуп калат да. Ошон үчүн программисттин базасында мисалы алгоритмдер жана маалыматтардын структурасы сөзсүз түрдө үйрөнүш керек программист. Анткени көп учурда программа жазып атканда бул түздөн түз каршыңа чыкпаса дагы бул мындай каршыңа чыкпаса дагы колдонушуң мажбур болгон жерлер болот. Муну билбесең программада сенин тиркемең же приложениең, программаң жаза албай калышы мүмкүн да, же көңүлдөгүдөй болбой калышы мүмкүн. Андан кийин компьютердик желенин негиздерин билиш керек. Компьютердик сеттин негиздерин билиш керек. Бул деген мындай десем, эң мындай жөнөкөй бир программисттин билиш керек нерсеси да мына. Анткени биз программаны жазганда биздин жазган программабыз балким тез өз алдыбызча жазып аткан болсок, өзүбүздүн эле компьютерде иштебейт, же болбосо ар кандай максат менен жазылган программа болсо, бул бир канча желенин астында, сеттин негизинде, же болбосо бир канча булуттун, клаудтун астында иштеп калышы мүмкүн, ар кандай байланыш тармактары болуп калышы мүмкүн. Ошого көрө бул байланыштын кандай болорун билбеген киши программасын жаза албайт деп ойлойм да. Андан кийин программист маалымат базасы жөнүндө кеңири маалымат болуш керек. Ошондой эле SQL жөнүндө кеңири маалымат болуш керек. SQL кандай десем, бир приложенияны же болбосо программаны жазып атканда бул маалымат базасыз балким кандай десем, маалымат базасы бүт жерде бар да. Ал сөзсүз түрдө колдонулат. Маалымат базасы деген эмне, жана SQL деген эмне, SQL'дин сурамжылоолору деген кандай болот, маалыматты алуу, аны сактоо, аны өчүрүү, аны эдит кылуу, кандай десем, жаңылоо, муну бардыгында маалымат базасы менен байланышы бар. Сөзсүз түрдө керек болгон бир эме да, бир пункт. Андан кийин мен бул жерге кичинекей тамгалар менен жазып койдум. Эми алгач балким кереги жок болушу мүмкүн, бирок кийинчерээк программисттин тасыккан мындай жакшы специалист, мындай адис болуш үчүн сөзсүз түрдө керек болгон дагы пункттар бар ылдый да. Бул Unix, Linux коддорун жазууну билиш керек. Unix, Linux'та иштебөөнү билиш керек. Анткени серверлердин дээрлик көпчүлүгү ушул системаларда иштейт. Ушул системалардын командасы менен көп мындай фундаменталдуу коддор ушул Linux менен же Linux менен кетет. Андан кийин коддун версияларын башкаруу дагы программист үчүн аябай азыр мындай кандай десем актуалдуу тема. Бул болбосо болбойт. Андан кийин текст редактору
da kayсы текст редакторун да таанышы керек. Алгач балким үйрөнүп атканда бир текст редактору менен иштеп, ошону менен да уланта берсе болот. Бирок ар бир программалоо тилдерине да айрыкча үйрөнүп атканда ар бир өзүнүн мындай ошол программалоо тилдеринде жакшы иштеген редакторлор болот. Ошол багытта редактор тандалып алса болот. Болбосо стандарт текст редакторлор деле бар. Алар менен дагы иштесе болот да. Ушул пункттарды кичине дагы терең эмес, үстүрттөн кичине ачып кете турган болсок, анда маалымат базасынан баштайлы. Мисалы, маалымат базасында маалымат базасы деген эмне дегенде, эмеде Википедияда мындай бир аныктама коюлуптур да. Мага жакты, ошон үчүн мен бияка алып койдум. Бул компьютерлердин жардамы менен керектүү учурда таап алып, кайра пайдалануу үчүн бир нукка салынган маалыматтардын статьялар, эсептер болушу мүмкүн. Уюштуруунун жана жыйындысынын берүүнүн жалпы таризи дейт да. Муну кантип айтсак болот? Мен бул жерден дароо эле бияка өтүп бир мисал келтирейин. Мисалыга, бир чоң, аябай эбегейсиз чоң бир китепканага кирдиңиз. Ошол китепканада кичинекей бир китепти же болбосо бир китептин ичинде кандайдыр бир теманы издей турган болсок, миллиондогон китептери болгон китепкананын ичинден ошол силер издеген китепти таап чыгуу үчүн китепканачыга барабыз, айтабыз, ал деген бир канча мүнөттүн ичинде силерге ошол миллиондогон китептин ичинен силер айткан темадагы китепти таап чыгат да. Бул кандай болушу мүмкүн? Китепкананын ичинде белгилүү бир мындай структура бар. Ал структура да, мисалы, китепкананын белгилүү бир блоктору болушу мүмкүн. Мисалы, А блок, Б блок деген сакталчу жайлар болушу мүмкүн. Блоктордун ичинде секциялар болушу мүмкүн. Секциялардын ичинде бөлүмдөр болушу мүмкүн. Бөлүмдөрдүн ичинде текчелер болушу мүмкүн. Текчелердин ичинде балким мындай тамгалар менен тизилген алфавиттик тизмелер болушу мүмкүн. Тизмелердин ичинде аттар болушу мүмкүн. Ушундай мүмкүн да, мындай кете берет да. Ошол структура негизинде китепканачы сен каалаган китепти тез эле таап чыгат да. Маалымат базасы дагы ушундай. Маалымат базасынын белгилүү бир структура менен байланышып, маалыматты тез жана керектүү түрдө тез таап алып, пайдалануу үчүн ушундай база деп коелу. Ошондой бир структурада. Бул жерде SQL маалымат базасы дегенде биринчи эле SQL эске келет. SQL өзүнчө бир магистрал. Маалымат базалары бардык жерде бар. Бул бүт эле жерде бар да, маалымат базасы. Бул эң кичинекей программадан эң чоң программа, кандайдыр бир жасалган программалардын киши жасаган программалардын ичинде болушу мүмкүн. Программист SQL'ди колдонуп, таблицаларды долбоорлорго көрө жасоону, базанын негизинде жасоону жок дегенде түшүнүгү болуш керек. Эгер өтө жакшы билсе, бул албетте айрыкча артыкчылык болот. Ушуну белгилеп кетким келди. Ар кандай маалымат базалары көп. Түрлөрү көп да. Мисалы, Python'да үйрөнүп атканда, мисалы, Django'ну үйрөнүп атканда, SQLite деген өзүнүн маалымат кичинекей мындай тиркеме болуп коет. Сиз маалымат базасыны ал автоматтык түрдө SQLite'ды түзүп, SQLite менен иштөөгө силерди неме кылат да. Бирок ошондой эле Django'да мисалы MySQL менен иштесең болот, Postgre менен иштесең болот, же MariaDB SQL менен маалымат базасы менен иштесең болот. Бирок
түрлөрү көп. Мисалы баягы жаңы үйрөнүп аткан программисттер үчүн өтө ыңгайлуу да. Берилген маалыматты кантип бул маалымат базасында маалыматты кантип киргизиш керек, аны кантип жаңыртыш керек, анан маалыматты кантип жок кыласыз, өчүрөсүз. Ошондой эле SQL мындай сурамдарын жазууну билүүсү билгени жакшы да программист. Башталгычта билиши керек да. Бирок өтө муну өркүндөтсөңүз деле болот. Мисалы SQL аябай кең талаа. Муну эме отуруп алып айрыкча мындай үйрөнүп ошол багытта иштеген эме дагы болушу мүмкүн да. Адис болушу мүмкүн. Бул кетсе кете берет да, өзүнчө бир тармак деп коелуп. Бирок алгачкы билги катары мисалы маалыматты киргизүү, жаңылоо, өчүрүү сыяктуу алгачкы эмелерди билип алган жакшы. Маалымат базасы түзүмдөрүнү, мисалыга базага киргизүүчү маалыматтын ар бир база бир маалыматтарды типизация кылат, мисалычы. Ошол маалыматтын типтерине үйрөнүп алган жакшы да. Негизи үйрөнүш керек программист. Андан кийин тема бул алгоритм жана маалыматтардын структурасы. Негизи жаңы баштагыч программисттерге бул тема көп каршылашпашыңар мүмкүн. Бирок программист болууну каалаган киши муну сөзсүз түрдө маалыматтардын түзүмүн жана алгоритмдерди так түшүнүш керек. Ансыз болбойт да. Бирок жаңы башталган программисттер үчүн анчалык балким маңдайына көп практикада алгач башталганда практикада маңдайыңарга чыкпашы мүмкүн. Бирок кээ бир фирмалар мындай, мен түшүнбөйм, эмнегедир техникалык маектешүүдө алгоритм жана маалыматтардын структурасын аябай эзип сурайт экен да. Бул акыркы 10 жылда аябай эле мындай неме өтө, мисалы чоң компанияларда бул маектешүүдө ишке кирип атканда маектешүүдө сөз суралат дейт. Бирок ишке кирип алганда кийин эгер сенин проекттиң оңоюраак болсо, балким бул тема сенин маңдайыңа көп чыкпайт. Бирок билип алган жакшы. Билип алган сөзсүз түрдө анын пайдасы бар, пайдасы тиет, тийбей койбойт. Бир артыкчылык да. Бирок программист сөзсүз түрдө бир адис программист, тазыккан бир программист алгоритм жана маалыматтын структурасын сөзсүз билиши керек. Ансыз чындыгы тиркеме жазуу дээрлик мүмкүн эмес. Бул билиши керек да. Сейрек кездешиси мүмкүн, бирок маалымат катары программисттин билүүсү шарт. Буга жетиштүү убакыт жана күч жумшаш керек. Башка темаларда болгондой эле негизги темалардан бирөөсү да, программисттин билиши керек болгон темалардан бирөөсү. Компьютердик желени дагы сөзсүз түрдө бул болбосо болбой турган нерсе, программисттин билиши керек болгон нерсе. Анткени программалар, киши жазган, программист жазган программалар жана тиркемелер өз алдынча иштебейт. Бул сөзсүз клиент сервер байланышы болот. Ошон үчүн клиент деген эмне, сервер деген эмне, алардын функциясы кандай болот, булардын мамилелери кандай болот, байланышы кантип түзүлөт. Мисалы boot деген эмне, мисалыга компьютерлер бири-бири менен кандай сүйлөшөт, желеге тагылган кандайдыр бир аппарат же болбосо бир кандай десем, бир аппарат кантип иштейт, ошону жакшы билип алыш керек. Булардын желеге тагылган, сетке кошулган аппараттар
кандай байланышта болот, ушул логиканы жакшы түшүнүп алыш керек. Бунун дагы компьютерни программисттин билиши керек болгон темалардан бирөөсү да. Алгач шарт эмес, бирок кийинчерээк сөзсүз керек боло турган пункттарды башта айтып өттүм. Unix же Linux билген киши толук билет деп айта албайм, бирок ушул темада маалыматы болуш керек, иштей билүү керек. Анткени программалоо тилдеринин көпчүлүгүнүн тереңи, фундаменти барып Linux'ка такалат. Анткени баягы командалык строкалардын көпчүлүгү Linux тили менен жазылат да, Linux тили менен колдонулат. Анткени мына Linux программалоо, мисалы PHP, Python, C ге окшогон тилдердин Linux өз энеси да, өз апасы же өз баласы деп коеюн. А Windows болсо өгөй. Мисалы C# Windows'тун бир продукциясы, бирок негизи баары бир эле Linux'ка же Unix'ка такалат да. Ушул тармакта жакшы изилдеп билип алган жакшы. Командалык Linux'тун командалык командаларыны билип алган өтө программисттин ишини оңойлоштурат деп ойлойм. Өзгөчө мисалы экинчи пунктта коддун версияларын башкарууда GitHub'да мисалы ошол эле командалар колдонулат. Бирок акыркы убактарда GitHub'дун десктоп версиялары бар, же болбосо PyCharm сыяктуу текст редакторлордун автоматтык түрдө GitHub'га код жазбай туруп, код менен команда бербей туруп, маустун жардамы менен эле GitHub'га жүктөп, GitHub'дан түшүрүп, ошондой эмелер бар. Бирок негизги адис бир программист код менен иштегени жакшы да. Андан кийин текст редакторлоруну дагы билиши керек. Алгач балким бир редактор менен иштеп баштайсың, бирок мисалы PyCharm же болбосо Sublime же Notepad менен иштеп баштайсың. Бирок программалоо тилдеринин өзгөчөлүктөрүнө көрө өзүнүн текст редактору, бир тууган редактору бар да, мисалы ошого жакын, ошого программалоо тилине жакын редакторлор бар. Ошолорду тандап алып иштеген дагы оңой болот. Бирок Sublime Text, Notepad сыяктуу стандарт текст редактору менен иштеп дагы көнүш керек деп ойлойм да. Эми эң башта жанагы эмеге келсек, кайтып келе турган болсок, мен бул жерде программалоо тили жөнүндө, синтаксис жөнүндө бул жака ачыктама койгон жокмун. Анткени бул бир программист сөзсүз түрдө бир программалоо тилини билиши керек. Бул Java болушу мүмкүн, бул C болушу мүмкүн, C++ болушу мүмкүн, же болбосо Python болушу мүмкүн, же болбосо PHP менен баштады, PHP менен болушу мүмкүн. Бир программалоо тилини үйрөнөт. Бирок программисттин ошол программалоо тили эң туруксуз, ушул пункт эң туруксуз нерсе да. Ушул жердечи булар мисалы маалымат базасы, компьютер же алгоритм жана маалыматтардын структурасы, бул мисалы компьютер башталгандан бери эле бар болсо, программалоо тили дайыма жаңыланып турат да. Мисалы 90-жылдары бир Perl мисалыга популярдуу боло турган болсо, мисалы 2000-жылдары мисалы Delphi, мисалы Java, мисалы ушундай тилдер популярдуу болсо, мисалы 2000-дин аяктарына C#, мисалы C++, Java, Python мисалы эң акыркы
эң кеңири колдонулуп аткан тилдердин арасына кирет да. Булар мисалы 5 жылдан кийин кайсынысы популярдуу болот, кайсынысы канчалык деңгээлде өзүнүн позициясын сактап калат белгисиз да. Ошон үчүн негизги программалоо тилинин бирөөсүн үйрөнөсүң, андан кийин ал эскирет, андан кийин башка бирөөсүн үйрөнөсүң. Негизи биринчисин үйрөнгөндөн калгандары оңой болот. Анткени ошол программалоо тилин үйрөнүп атып, киши программист алгоритмдерди, маалымат структураларын, анткени маалыматтын типтерин өздөштүрөт. Мындай кийин эскирбей турган булар эскирбей турган пункттар да. Мисалы маалымат базасы жөнүндө билип калат, аны менен иштегенди билип калат, мисалы компьютер желени түшүнүп калат мисалычы. Аны түшүнүп бул пункттарды түшүнгөн киши негизи программалоо тилинин башка бир синтаксисине өткөндө, синтаксисин өзгөртүп, башка бир программалоо тилине үйрөнө баштаганда оңой болуп калат да. Ошон үчүн оңой деп айтылат. Мен айтайын дегеним ушул. Көңүл буруп укканыңар үчүн чоң рахмат.